Балдар, саламатсыңарбы? Кутман күнүңөр менен. Бүгүн жакшы эс алып келдиңерби? Маанаңардар жакшыбы? Андай болсо, бүгүнкү теманы өтөбүз. Бүгүнкү темабыз электр тогу, ток күчү жана токтун пайда болуу шарттары. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө электр тогу, ток күчү түшүнүктөрү менен таанышасыңар. Электр тогунун пайда болуу шарттарын аныктайсыңар. Электр тогунун ар түрдүү аракеттерин салыштырасыңар. Электр тогунун колдору, тармактарын билесиңер. Негизги түшүнүктөр бул сабагыбызда электр тогу, ток күчү, эркин электрондор, токтун аракети, электр дарасы жана ампер жөнүндө түшүнүк алабыз. Андай болсо, сүрөткө көңүл бурабыз. Бул сүрөттө силер заттын үч абалын көрүп турабыз. Бул газ заттын кандай түрлөрү бар балдар? Газ түрүндө суюктук жана катуу заттарыбыз бар. Мына ушул абалда газ түрүндө бөлүкчөлөр алыста жайгашканын байкап турабыз. Алар газ түрүндө эркин кыймылдашат. Ал эми суюктук бөлүкчөлөр бир аз жакын жана бир аз тартиптүү кыймылда болушат. Катуу заттарда бөлүкчөлөр тыгыз жана тартиптүү жайгашкан. Сүрөттөргө көңүл бура турган болсок, муз, суу жана буу заттын үч абалы. Бул үч абалын көрө турган болсок, катуу металлдар токту, бул жерде токтун өткөрүмдүүлүгү жакшы өткөрөт. Суюктукту ала турган болсок, кээ бирлери электролиттер гана өткөрөт токту, ал эми газдар токту өтө начар өткөргөндөр болуп эсептелет. Андай болсо, электр тогу деген эмне балдар? Электр тогу деген бул электр талаасынын таасири астында зарядталган бөлүкчөлөрдүн иреттүү жана багыттуу кыймылы бул электр тогу деп аталат. Электр тогунун багыты оң жана терс болуп эсептелет. Электр тогунун барча жок экендигин төмөнкү аракеттерден билебиз. Биринчиси бул токтун жылуулук аракети. Экинчиси токтун магниттик аракети, үчүнчүсү бул токтун химиялык аракети, төртүнчү токтун механикалык аракети, бешинчиси токтун жарык аракети. Электр тогунун биологиялык аракетин ала турган болсок, балдар, электр тогу адамдын денесинин аркылуу өткөндө нерв системасын, булчуңдарды жана ички органдарды козгойт. Бул биологиялык аракет деп аталат. Мисалы, электр тогун урганда биздин булчуңдарыбыз тартылып, кыймылдай албай калабыз. Жүрөк токтоп калуусу же жүрөк ритминин бузулушу да болушу мүмкүн. Кол менен урганда адам токко жабышып калат, анткени булчуңдар кысылып калат. Электр тогу экиге бөлүнөт: өзгөрмө электр тогу жана турактуу электр тогу. Өзгөрмө электр тогу бул убакыттын өтүшү менен багыты жана күчтө үзгүлтүксүз өзгөрүп туруучу электр тогу. Өзгөрмө электр токтун өзгөчөлүктөрү бул багытты жана күчтү синус түрүндө өзгөртөт. Жыштык менен мүнөздөлөт. Мисалы, Кыргызстанда 50 Гц жыштык каралган. Жана өзгөрмө электр тогу булар генераторлор аркылуу өтүп турат. Өзгөрмө электр тогу үй тирчилик техникасында телевизор, муздаткыч жана кир жугууч мештерде колдонобуз. Ал эми энергетикада, электростанцияларда үйгө жеткирүү, электр энергиясын үйгө жеткирүү абагында колдонобуз. Жана ишканаларда, чоң заводдордо өзгөрмө электр тогун колдонобуз. Экинчиси бул турактуу электр тогу. Бул убакыттын өтүшү менен багытты жана күчтү өзгөрбөгөн электр тогу. Ал электрондордун бир багытта турактуу агып турушу менен мүнөздөлөт. Турактуу токтун булагы бул батареялар, аккумуляторлор жана түзөтүүчү түзмөктөр эсептелет. Турактуу электр тогун кайсы жерлерде колдонобуз, балдар? Анда эмесе, турактуу электр тогун биз электрондуу түзмөктөрдө колдонобуз. Уюлдук телефондордо, ноутбукта жана калькуляторлордо. Ал эми автоунааларда болсо аккумулятор аркылуу электр системасы иштейт. Андан бөлөк радио байланыш жабдууларында,
лабораториялык жабдууларда жана кечи кубаттагы моторлор, оюнчуктарда өзгөрмө электр тогун колдонобуз. Ал эми балдар болсо ток күчүн өлчөөчү куралдар. Ток күчүн өлчөөчү куралдар булар амперметрлер деп аталат. Амперметрлер өзүнчө дагы бөлүнүшөт, түрлөргө бөлүнөт. Демонстрациялык миллиамперметр, килоамперметр, электрондук болуп амперметрлердин түрлөрү бар. Электр тогунун пайда болуу шарттары булар биринчиден нерселерде зарядталган эркин бөлүкчөлөрдүн болушу, булар электрон жана иондор. Экинчиден бул зарядталган бөлүкчөлөр багытталган кыймыл бере турган күчтүн болушу, F барабар Q көбөйтүлгөн E. Ал эми үчүнчүдөн бул күчтү пайда кылган электр талаасынын болушу, F барабар Q көбөйтүлгөн E. Ал эми төртүнчүдө зарядты электр талаасына таасир эткенде кыймылга келтирүү үчүн дельта Фи болушу мүмкүн. Балдар, силер билесиңерби электр коопсуздук эрежелерин? Электр коопсуздук эрежелерине биз эмнелерди билишибиз керек? Демек, электр коопсуздук эрежелери биринчисинде буну кол менен тийбөө керек. Кол сөзсүз түрдө кургак болушу керек. Экинчисинде бул сынган сымдарга жакындабоо, электр жабдууларын суу чөйрөдө колдонбоо, ток жүрүп турган шаймандарды ачпоо, токко урунган адамды дароо кол менен эмес, кургак буюм менен бөлүү керек. Сактандыруучу белгилерге көңүл буруу керек. Жерге туташтырууну колдонушубуз керек жана баланын колу жеткен жерге ток булагын койбоо керек. Эми балдар, жыйынтыгында силерге берилүүчү тапшырма булар. Электр тогу жана анын пайда болуу шарттары кандай экен, электр тогунун аракеттери, ток күчүн өлчөөчү куралдар кайсылар экендиги бул силерге үйгө берилген тапшырма болсун. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар.